Архитектура, дизайн жана графика кафедрасында курстук долбоорду кабыл алуу боюнча көргөзмө өткөрүлдү. Мында архитектура, айлана чөйрөнүн архитектуралык дизайны багытынын студенттери өздөрүнүн колдорунан жаралган дизайндык эмгектерин көргөзмөгө алып чыгышты. Салттуу түрдө кафедрада ар жыл сайын 2 жолу курстук долбоорлордун көргөзмөсү өткөрүлөт. Бул иш-чара 1-экинчи курстарда окуган студенттер үчүн багыт берүүчү катары эсептелет. Алардын ар бир аткарган жумуштары көпчүлүктүн көз карашы менен бааланаарын билип, алардын эмгегин бир эле окутуучу баалай албасын, практика жүзүндө көрүшөт. Бул архитектура жана айлана чөйрөнүн архитектуралык дизайны багытындагы студенттерге мотивация болуп калат. Кышкы анан жайкы сессиянын алдында балдар курстук жумуштарын ушундай выставка катарында өткөрүшөт. Бул жерде бир эле адам баалабайт, бул жерде бир 4 адам баалайт. Бул жерде идеясы кандай болуп атат, бир адам баалайт. Компоновкасы кандай болду, аны бир адам баалайт. Мына түс берүүдө кандай жакшы баягындай жигитке жетишкендигин дагы бир адам баалайт. И жалпы баалып чыгат да. Ошентип булардын баягы чыгармачылык жумуш катары биз буларды баалап жыл сайын 2 жыл өткөзөбүз. Мына бүгүнкү күндө ошондой иш-чара өтүп атат. Бул жерде 1-курстан 5-курска чейинки ушул адистердин студенттердин жумуштары коюлду.